Саламатсыздар, урматтуу айымдар, мырзалар. SK Production YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биз кайрадан Кыргызстан кинотеатрында сиздер үчүн репортаж тартуулаганга бел байлап турабыз. Биз менен чогуу болуңуз, каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз дейлик. Бүгүн өзгөчө концерт Куудулдар академиясы Нарымбек Молдобаев агабыз баштаган жамаат, жалпы куудулдар жана ошондой эле Тамашоо лигасы Washington командасы менен биргеликте сонун өзгөчө күлкү концерт уюштурулуп жатат. Бул концерт 2 күн болот. Бүгүн 1-күн. Биз менен чогуу болуңуз. Репортажды сиздер үчүн тартуулайбыз. Баштадык. Tosmarız antip surabaydı. Mutluluklandı. Tak, muşkelere doylarız. Başmaylagan bilmeydi ama. Peşike bölün, doktorcusu basıp kalmadan. Урматтуу достор, концерттин Тырышпай сүйлөгөн Тырышпай эле мындай эле веселый эле. Так, достор, мына деп эле сүйлөй бериң да. Не деп тааныштырайын? Куудул парадис. Мен тамашачы эмесмин. Куудул КВНщик, куйруучук. Эми ар кандай тааныштыра беребиз. Бүгүнкү концерттен кийин Куудулдар академиясынын мүчөсү. Ар бир айдын 27-си. Настроение кандай? Настроение вообще потолок. Мындай мощный концерт болгон эмес бизде. Мына бала бүгүн силер. Экөөбүз ала беребиз да, тербей. Так, ошондой кыла бергиле. Сен да менен ала бер. Бүгүн деген оюн аябай жакшы болот. Сонун болот. Бир кызыктуу окуя айтып берейин. Азыр бир чалды да. Чалып туруп. Неме той бар деле дейт. Канчасы десем 28 дейт. Анан 28 мен бир жака гастролго кетип калышыбыз мүмкүн го экөөбүзчү. Анан бош эмес мен десем, мен үчүн мен бир тоюм болсо десем, түшүнбөй калдым. Сен кимсиң десем, мурда сүйлөшкөн кызым экен. Бе кандай бетиңиз кызым? Алгыз менен мектеп окуйбуз бушундай, 11-чи класс. О, кахана келген. Биз ушунчалык красавчик сиз неге сакалыңызды эстеткен? Бул сакал деген негизи мындай. Жак, адам бар эмес. Жак, просто эме девушкам сакал берсем кийген дедим. Кандай эле? Жак. Просто мен мурун тамашага жаңы чыкканда сенин кыздын образын кайтып келе жатат, чачың узун, майланып эле. Мындай майланып. Кете сүрөт бир изде. Ошол сенин колуңда. Ушундай көкөздөр асыл кетет. Баягы бархан ертип калып жүрдүм, туган менен. Жала, просто мага бактылар. Жок, ойнадым. Просто урматтуу Фатима Аяш көрүп калсаң айтайын, кончун эч калат албай калган болгон. Жок, эч нерсе. Эмне адам калды ошентип билген. Концертке кайталык, концертке кайталык. Көрүп аткандар да башкача ойлоп. Мен да сурай берейинчи туранчы. Давай. Мына мисалы үчүн Washington командасынын көрөрмандары айтор. Негизи эле ушул афишаны көргөн адамдар идея каяктан келди? Ким сунуштады ушундай концерт болушун? Асманда да биле берели. Айбек Кармов чалды. Идея негизинен ошол бул концерттин максаты жана медер дагы айтты. Нарымбек Молдобаев деген агайыбыз менен биз кинодо жүргөн өтө жакын болгонбуз. Жакшы киши, мен атам болуп ойногон. Ошол кишиге поддержканы кыргызча айтканда жардам катары көмөк. Концерттин кичине болсо дагы жардам берели дегенбиз. Жардам берели дегенбиз. Ошо. Негизи Washington vs Куудулдар академиясы деп турат. Бирок концертте андай жарыш болбойт, Жок. Ал просто так интригага эле кызыктуу болуш үчүн UFC калп эле прикол кыла беребиз. Ошондой эле нерсе да. Биз алар менен жарышкандай система таштак уруп коебуз да, болбойсуң. Алар улуу кишиден да алар 30 жылдан ашык сахнада жүргөндөр. Биз аларга бир Ала мен таймашкан негизи тууралуу. туура эмес болуп калат. Вообще туура эмес болуп калат. Ким айтты эле, олар 30 жыл сахнада жүрсө, мен 30 жыл жашай элекмин да туганда. Асабинин беттим айтты.
тура эле. Настроение кандай? Жакшы эле? Айттым го потолок деп. Настроение потолок. Достор, биз улантып берели. Бедер айта турган сөздөр болсо айтып ал. Айта турган сөздөр. Эми Бул биринчи катынан уруксат алып келиш керек. Бул расмий неме справкаларга коюлгойдур, бюрого кирип чыгып. Бүгүн уруксат алган окшойт. алдым. Ошол катыным көрүп аткан болсо салам жолдойм деп болсоң. Негизгиси ошол эми бул концерттин максаты эми Нарын агабызга жардам бериш десе эле банда эмес, просто элге концертине конок сыяктуубуз. Бирок болсо да жаңы жаштардын стилин элге улумуңа көрсөтүп, анан бир сет ошо эме кудулдардын көрмандарын кичине тартып алайлы деген болсо. Буюрса жакында Турцияга, Анталияга сапаттуу жумушка чакырып айтып койсоң болот. Жумушка иштейм дегендер болсо, келгиле Турцияга чогуу кетебиз, бар иштеп, жыргап, ишесем майрамдап келебиз. Кинолордун ортосуна неме болот да, реклама болот ошол жерде. Кичинекей реклама. Атлант Кейджи Инстаграмдан издеп толук маалымат алсаңар болот. Концертке кайталык. Настроение кандай? Настроение сон, толкунданып башкача болдум. Негизи эмне күтүп атасың? Негизи аншлаг күтүп атам. Аншлаг. Биринчи күн. Бүгүн биринчи күн эми 2 күн койгондун себеби биринчи күн көрүп, экинчи күнү адан да жакшыраак кылган аракет кылабыз. Башка сценарий кылып. Даярдык кандай өзүң негизи? Сценарий боюнча мисалы үчүн сенде азыр сценарий бар да, кичине болсо дагычы кандай? Биз түрдөн айтып өтсөң болот. Сценарий мондай, буга чейин кудулдар сатира ойносо, биз тамашаларды ойносок, азыр кудулдар тамаша ойнойт да, биз сатира ойнойбуз. Алмашында. Агайыбыз Рахман Разыков агайыбыз менен бир аз сүйлөшөлү эми. Агай, бүгүнкү концерт боюнча оюңуз кандай? Буга чейин эми тамашоонун өзүнүн багыты, Кудулдар академиясынын негизи эле кудулдардын өзүнүн багыты, сиздердин өзүңүздөрдүн багытыңыздар, өзүңүздөрдүн күйөрманыңыздар бар. Бул идея кайдан келди? Же балдар өзү сунуштадыбы, же сиз сунуштадыңызбы? Мындай, биринчиден мен сунуштаган жокмун. Бул балдардын өздөрүнүн идеясы. Ушундай эки багыттагы күлкү жаратуучуларды бир жерге чогултсак дешти. Мелденим бирдемени кимдир бирөө башташ керек да. Анан мен ошондой жаңылык жасагандарды мындай жакшы көргөн кишимин да. Мен бирдемени эле кармап алып ошонун аркасынан жүрө берген адам эмесмин. Өзүм негизи мен ушундай. Бул балдар ушундай кылайлы дегенде мен айттым, туура. Ошондой кылыш керек. Себеби азыр бизде көрүүчүлөр категориясы бөлүнүп калды да. Бул тамашаны көрө тургандар өзүнчө, жаштар, улуу муундар өзүнчө болуп калды. Экөөнү тең аралаштырып туруп, экөөнүн бирдемени жасап, экөөнү бириктириш керек болуп атат да. Бийлик менен элдин ажырым болуп калгандайчы, экөөнү бир жерге алып келиш керек. Анан ушундай идеяны мен макул деп колдодум, өздөрү жасады программаны. Мен бир-эки интермедияларды бердим, ушуларды ойногула деп. Аралашып ойногонго жакшы болот деп. Нарынбек менен как раз теги балдардын экөөсүнүн ортосунда бир мындай. Анан кандай болот эми көрөбүз, эми эксперименттен коркпош керек. Кандай болсо ошондой болот ал. Мен чында билем, азыр мага бирдемени айтышты, ушул жерде ойноп коюң деп. Макул дедим, мага кандай айтсаңар, мен ошону жасап коеюн. Калган өзүңөр жасагыла. Билбейм, мен ушундай болуш керек, өзү бир убакта алмаш керек да. Ошондо сиз дагы сатира ойноп чыгасыз. Сатира деп айтсак болот. Мен жөн эле буларга бир мындай ийгилик каалап, бир мындай бир нерсени ушундай бир неметип коем багы. Кандай десем, мен сүйлөсөм эле саясат сүйлөй берем, анан буларда саясат жок коюп атышпайбы буларчы. Ким көбүрөөк мына күлгөнгө аракет кылган. Бекерден кыргызда гүл көмүрдү мүлкү деп айтылбаган да. Убакыт тапкыла, сүйлөшкүлө, руханий азык, тамак аш денеге кандай керек болсо, жан дүйнөгө ошондой руханий азык керек болот. Кыргызда айтат, ой күлө берип ушундай жыргап калдым депчи. Демек биздин дене ошондой нерсени талап кылат. Анан дайыма мындай тамаша айтканга, бирөөнү мындай күлдүргөнгө, өзүңөрдөн кошо күлүп жүргөнгө аракет кылгыла. Бул ден соолукка өтө пайдалуу. Спорт менен машыкканда канчалык пайдалуу болсо, күлүп жүргөн ошончолук пайдалуу. Ошон үчүн дайыма күлгүлө, башкаларга да күлкү тартуулагыла.
хадисте айтат го, бирөөгө жылмайып карап коюу дагы садака дейт да. Ошон үчүн дайыма күлкү көп болсун. Рахмат агай, амар болуңуз, ден соолуктуу болуңуз, ишиңизге ийгилик. Биз менен Рахман Разыков агайыбыз болду, биз улантабыз. Бүгүнкү концерттин уюштуруучуларынын бири, концерттин авторлорунун бири, сценаристтеринин бири Нарымбек Молдубаев агайыбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мааңыз кандай? Жакшы. Негизи бул идея кайдан келди? Сиз өзүңүз балдарга сунуштадыңызбы же жигиттер сизге сунуштадыбы? Жок, эми бул биздин улуу муундагы Рахман агаларыбыз баштаган, режиссерибиз Асамидин Мухиддинов инибиз баштаган, анан продюсерибиз бар, Умида деген кызыбыз. Мына ушулардын идеясы болду, анан биз ошону ишке ашырганга аракет кылдык. Куудулдар академиясы дегенде биз биздин агайыбыз сатирик Рахман Разыков агайыбызды билебиз. Ошо Куудулдар академиясы жана бүгүнкү күндө ошо жаштардын арасында популярдуу болуп аткан тамашачылар менен биригип заманбап жаңы стилдеги ошо концерттик күлкү тартуулайлы деп чогуу иштедик, бирок убакыт тар болуп жакшы даярдык болбой калды. Бирок келечекте дагы оңдоп түзөп, анан кийин ушул Бишкек шаарына, анан Кыргызстанда айланып келсек деген бир жакшы ойлорубуз бар. Демек, ушул концерттин программасы Бишкек шаарында да коюлат. Коюлат буюрса. Бүгүн эми ушул залда ошол агайыбыз Рахман агабыз, андан Жамбыл агабыз келип өздөрүнүн ойлорун дагы толуктоолорун киргизет деп ойлойм мен. Анан ошо оңдоп түзөө болуп, анан кийин алып барып коебуз Кудай калса. Анан агай айтсаңыз, азыр сахнанын үстүнө түштүңүз да. Ишчениз оорубай эле жакшы. Оорuganda жок. Эми эмне деп койчу эле, искусство требует жертвы деп коем. Демек, Бишкек шаарында да ошондой секиресиз. Секиребиз, эми аяр бийигирээк, бирок көрөбүз да секиребиз да. Демек, урматтуу достор, мына ушул өзгөчө концертке келсеңиздер, Нарымбек агайыбыздын сахнанын үстүнө түшкөн бир выход деп коебузбу, ушул тамашаны көрөсүздөр. Эми Куудулдар академиясынан азыр Каныбек Разыков, Ильяс Иманалиев ошо үчөөбүз катышып атабыз. Калган ошо Вашингтондун жаштар жакшы таланттуу жигиттери ушу иштеп атабыз Кудай каласа. Концертиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар. Биз улантабыз. Концерт сонун өтүп атат. Залга чыкканда элдин көптүгүн көрүп, аябай жана майрамдык маанай көрүнүп турат да, кол чаап, кыйкырышып, концертти да сагынып калышкан окшойт. Жагып атат мага. Анан бүгүнкү концерттин ээлерине, жалпы Куудулдарга ийгилик калып кетем. Азаматсыңар. Негизи ар бир адам астыга коркпой койгон кадамынын өзү чоң ийгилик деп айтылат да. Андыктан жалпы биздин Нарынбайке, могу Куудулдар академиясынын жигиттерине ийгилик калып кетем. Анан 23-февраль майрамыңар менен жалпы мырзалар бар болула. Достор, биз улантабыз. Кийинки менин жанымдагы Куудулдар академиясынын бир мүчөсү десем болот. Өзгөчө биз сыйлап урматтаган агабыз Ильяс Иманалиев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Настроениңиз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Бүгүн башка концерттерден айырмасы эмне болуп атат? Атмосфера кандай? Эл кандай? Эми бүгүнкү концерттин айырмачылыгы бул Куудулдар менен тамашачылардын ортосунда аралашып, биригип ойногон сатираларда болуп атат айырмасы. Эми мындан кандай болуп атканын эртең элден билиш керек. Эл кандай кабыл алып атат? Кудайга шүгүр, бирок жакшы отурушат. Аябай жакшы ойдогудай. Кандай болуп атат? Мисалы үчүн азыр бир-эки көрүп калдык, сиз тамашачылар сыяктуу тамаша ойнодуңуз да, кандай болуп атат? Негизи узак сатира ойногонго караганда кыска тамаша кандай болот? Эми узак сатира ойногонго караганда кыска сатира, биз эми узак сатира ойноп көнүп калганбыз. Кыскада мындай эми баштап аткандай сезилип эле кайрылып туруп калсам, эмнени унутуп калдым деп эле ойлонуп туруп калат экенсиң да. Эмнени унутуп калдым, эмнеси бар эле, баарын эле айтып бүттүм деп эле ошентип калат экенсиң. Айырмасы ошол эле болуп атат. Анан Кудайга шүгүр, балдар деле такшалган, биз деле Кудайга шүгүр жакшы. Кыйынчылык болбой эле. Кыйынчылык болбой эле, өтө жеңил өтүп атат. Эми бир элибизге жакшы бир маанай болсун. Каныбек агабыз бир өзүнүн башынан өткөн бир өзгөчө окуясын айтып берди. Эртең буюрса көрөсүз дагы. Сизден бир кызыктуу бир окуя болобу мүмкүн, өзүңүз сахнада жүргөндө бир алкаштын образын катыра ойнойсуз. Ушул сыяктуу бир образ болсун анда. Ушуга жараша эми көпчүлүк эле ошо сен айткандай айтыша берет. Мастын образын жакшы аткарасың, мастын образын.
Бекмас аябай той ичип алыптыр да, бир тоонун астына келип алып туруп, бирөөсүнө суроо беретмиш. Досум ушу тондун чаккусунан түшүп кетсең качан өтөйсүң десе, экинчиси кыйын болуп эсептеп коетмиш. 3 күн өтсөң керек десе, наркыз айтатмыш. Карап түшкөндөн кийин адам өлөбү десе, наркынысы жини келбейт. Конечно өлөт да, 3 күн суу ичпей, нан жебей, чай ичпей түшсө өлөт да адам дейт демишти. Сонун. Ильяс агабыздан өзгөчө мына ушундай образдагы бүгүн дагы бир жаңы сатиралар болду. Андыктан сиздерди баарыңыздарды ушул концертке чакырабыз. Бишкек шаарында дагы буюрса болот деп айтты Нарынбек агабыз. Аракет кылып атабыз. Андыктан мына ошон үчүн Бишкек шаарында дагы болгондо баарыңыздарды чакырабыз. Ильяс агабыз, чоң рахмат. Концертке ийгилик. Сиздерге дагы ийгилик ишиңиздер. Бүгүнкү атмосфера абдан сонун. Азыр эле ырдап сахнадан чыктым, 2 чыгарма ырдап, абдан сонун, кол чаап, элдин майрамдык маанай сонун экени билинип турат. Учурдан пайдаланып биздин жалпы мырзаларыбызды ошол майрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бар болсун, биз ар бирибиздин атабыз бар, жолдошубуз бар, агабыз бар, инибиз бар дегендей абдан сыйлайбыз мырзаларыбызды. Ошондуктан өмүрүңүздөр узун болсун демекчимин. Бардык мырзаларга дайыма күлүп жайнап, биздин бактыбызга баарыңыздар бар болуңуздар. Ал эми ушундай баарыбыздын башыбызды бириктирген кыргыз элинин ошол чыгармачыл инсаны биз абдан сыйлаган, бир эле чыгармачылыкта эмес, жеке үй бүлөлүк дагы абдан мамилебиз жакшы. Нарынбек мырзаны дагы бүгүнкү кечеси менен чын жүрөктөн куттуктайм, чыгармачылык эргүү каалайм. Ушундай сонун концерттерди кайрадан уюштуруп, ушундай бир жакшы маанайды элге тартуулап жүрө берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сыйлап урматтаган агабыз Каныбек Разыков. Мен да силерди сыйлайм, урматтайм. Настроениңиз Вообще сонун. Бүгүн атмосфера кандай болуп атат концерт? Атмосфера мен үчүн жакшы, эл үчүн билбейм эми. Аны эл айтат да. Концерттин планы кандай? Нарын агайыбыз айтты, азыр концерт буюрса дейт, Бишкек шаарында дагы болот дегендей болду. Азыр эми ошондой пландар түзүлүп атат. Марттын аягында ушул нерсени уюштурайлы деп атабыз. Бирок ага чейин дагы мына башка айылдарга, шаарларга, областтарга барып келсекпи деген ой бар. Ушул команда менен. Негизи ушул концерттик программа Кыргызстан боюнча болот. Ооба, болот. Аракет кылып атабыз ошого. Негизи ар бир айдын 6-сы долбоору эмне болду? Ал жак жигиттер көрүнбөйт бүгүн. Үйүндө да. Ошон үчүн көрүнбөйт десең, ал долбоор кайрадан чыккан болчу. Жок, кайрадан негизи чыккан болчу. Эми аны мурун улуу устат агайларыбыз баштаган, андан кийин биз баштадык. Азыр эми кайра дагы улантабыз аны, ал токтой элек. Анын атын өзгөртүп Кудулар академиясы деп чыгабыз эми буюрса. Эми көрөрмандарга бир кайрылууңуз, анан бир кызыктуу, сизди көргөндө сөзсүз түрдө баардык эле көрөрмандын жүзүндө күлкү келет болуш керек. Анекдотпу, мүмкүн башыңыздан өткөн бир кызыктуу окуя айта кетсеңиз жакшы болот. Атам экөөбүздүн ортобуздагы окуяны айтып берейин. Будан бир 3-4 жыл мурун эң улуу балам Искак, үчөөбүз сүйлөшүп отурган Искак бирдекелер жасап калды да. Анан мен да жөн отурбайм да, баягы балаңы атаң көзүнчө мактаба дейт го. Ай молодец, ушу балам чоңойсо мени багат дедим да. Ушу балам чоңойсо мени сыймыктанып атамдын көзүнчө өзүмдү көрсөтүпчү. Жакшы бала тарбиялап аткан адам бол. Ушу уулум чоңойсо мени багат. Мен багат го десем, атам мени карап туруп, "Эй бала, сен ушул жашка келгенге чейин мен сени баксам. Анан бул чоңойгондон кийин бул дагы сени бакса, сен өзү бирөөнү багасыңбы?" деген. Сонун, ушундай бир маанайда бүгүнкү концерт өзгөчө деңгээлде өтүп жатат. Ошондуктан бул концерт Каныбек агабыз айтып өттү, буюрса Бишкек шаарында жана Кыргызстанда түрө кыдырылып коюлат. Андыктан баарыңыздарды чакырабыз. Вашингтон командасы жана Кудулдар академиясынын атынан өзгөчө күлкү шоу концерт. Урматтуу СК Production YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, мына ушинтип бүгүнкү чыгарылышыбызды, бүгүнкү репортажыбызды жыйынтыктадык. Буюрса кайрадан жакшы маанайда сиздер менен амандашканча бар болуңуздар. Подписацияны басып, жанында коңгуроону басып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз. Буюрса сиз үчүн биз ар дайым иштеп, сонун өзгөчө маанайдагы видео тасмаларды чыгарганга аракет кылабыз. Биз менен болуңуз.